Музоо кирпик учурда актуалдуу болуп жаткан кезде кыз-келендердин көпчүлүгү адистердин жардамы менен бажырайган узун кирпикке ээ болуп көркүнө көрк кошууда. Деген менен бул кызматтын баары эле колдонууга болобу, анын кандай ак карасы бар экендигин тактап алып, анан колдонуу керек дейт адис. Мисалы үчүн бетке кам көрөбүз. Кечинде азыр эле айтып өткөндөй, бетке кам көрөбүз, чачка кам көрөбүз. Ошол эле сыяктуу кирпикке дагы кам көрүү зарыл. Себеби биздин кирпигибиз көздү сактап туручу болуп эсептелинет. Бизде көбүнчө биздин көйгөйүбүз кирпик улагандан кийин кыздар көбүнчө мен кирпик уладым, ошондон улам, биздин кирпиктер түшүп калды деп эң проблема, көйгөй ушул болот да. Мен бүгүн ошол боюнча кыскача айтып кетейин сиздерге. Жасалма кирпик табигый кирпиктин астында желимделип жармаштырылат. Негизинен жасалма кирпик адамдын чачынан, микрофибра, синтетикалык материалдар жана полимерлерден жасалат. Узундугу 6 мм баштап 17 мм чейин жетет. Бул кыз мисалы үчүн эртең келген кардарыбыз сүрөттөгүдөй, мисалы үчүн биз азиянкага кирген үчүн бизге ар дайымкыдай сүрөттөгүдөй бизге кирпик түшө бербейт. Ошондуктан биз адамдын өзүнүн көзүнө карап туруп тандап беришибиз керек. Кээ биркилер кандай десем, кабак түшүп турат. Кабак түшкөнгө лисий эффект, мындайча айтканда натуральный мындай нерселерди карап туруп айтабыз. Мисалы үчүн кабак түшкөнгө өтө кыска, чекеси кыска койгонго болбойт. Бүгүнкү күндө дээрлик бардык сулуулук салондо аталган кызмат каралган. Ага карабастан өз ишин мыкты билген адисти тандоо айымдар үчүн өтө маанилүү. Анткени андагы колдонгон каражаттардын сапатына, көзгө зыяндуулугунун жоктугуна өз кесибин билген чыныгы адистер гана маани беришет. Көзүндө аллергиясы бар жана көз рагы менен жабыркаган айымдарга бул кызмат сунушталбайт. Бизде кирпиктин өзү жашоо убактысы 100 күн, 150 күнгө чейин болот. Кирпик, чач деле адамдын стрессине карап болот да. Адам канчалык стресс болсо, ошол учурда дагы кирпиктер түшүп баштайт. Кирпик, чач. Ошондуктан биринчи өчүрттө адам өзүнө караш керек. Витаминдерди, мисалы үчүн цинк жок болгон учурда дагы көйгөй жаралат. Жасалма кирпиктер даяр клей менен чаптап коюучу кирпик 1927-жылдары эле голливуддук мейкап сүрөтчү Макс Фактор тарабынан алгачкылардан болуп ойлоп табылган. Кийинчерээк япондор кирпиктен ар бирин талын өзүнчө иштеп чыгышып, жасалма кирпик улоону сулуулук дүйнөсүнө киргизишкен.